Ассаламу алейкум. Азыр жакшы бир мүмкүнчүлүктөр боюнча адамдын кээ бирөө эмнеге жетишпейт, кээ бирөө ийгиликке эмнеге жетишет, кээ бирөө артта калып калат, кээ бирөө жөн эле жүрө берет. Ошол жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Ошону айтып берейин. Ар бирибизге бир суткада 24 саат бар. Ар бирибизге бир саатта кандайдыр мүмкүнчүлүктөр баарыбыздыкы бар. Бирок кандайдыр бир адаттын азабы менен, кандайдыр бир ойлонгонду жаман көргөн азабы менен биз туура эмес тандоо кылабыз да. Мисалы, сизде тандоо бар. Азыр 15 мүнөт убактыңыз бар. Сиз отуруп китеп окусаңыз болот, же эле телефонду чукуласаңыз болот. Жумуштан келгенден кийин сиз бир изденип интернеттен өзүңүзгө келечегиңизге керектүү бир нерсени карасаңыз болот. Же болбосо ошол эле учурда жумуштан келгенден кийин жатканча жөн эле приколдорду карасаңыз болот да. Экөөнүнө мүмкүнчүлүк бирдей. Бирок ошол эле учурда эртең менен эрте туруп сабакка барганча же университетке барганча же жумушка барганча кандайдыр бир разминка кылса болот 15 мүнөт. Же болбосо ошол эле учурда ошол эле саатта уктап чала була жуунуп жумушуңа шашып кечигип барсаң болот да. Ар бир адамда ушундай тандоолор бар. Бирок биз ошол тандоолорду тандабайбыз да. Биз привычный күнүмдүк адат менен жашайбыз дагы. Анан өзүбүздүн келечекке кандайдыр бир көбүнчө нааразычылыктар мени ушинтип жаратып койду, Кудай күнөөлүү же бирөө күнөөлүү же тиги күнөөлүү. Болбосо күндө сага Кудай 24 саат берип сага тандоо берип атат да. Убактың бош калды. Азыр жөн эле отура бер, же болбосо керектүү иш кыл. Жумуштан келип же жатып ал деп атат. Же туруп бөлөк да жумушка бар. Бөлөк иш исте. Бөлөк адамдар менен сүйлөштү. Бирок сен келип жатып алдың да. Анан ушундай мүмкүнчүлүктөрдү берип атат, бирок биз өзүбүз ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдонбойбуз. Эмнеге колдонбойбуз? Анткени биз ойлонгонду жаман көрөбүз да. Катуураак ойлонсок, мээбизге күч келип, давлениябыз көтөрүлүп, жарылып кетчү деп атышат. Ошол эле учурда элементарный нерселерди ойлосоңор, мисалы ошол эле айылда баарыбыз бир эле окууда окуйбуз, бир эле университетте. Бирок кээ бирөө орусча, англисче билет, кээ бирөө вообще эчтекени билбейт окуган темасында. Эмнеге? Анткени бирөөсү ошол выборда кой мен бул орусчаны үйрөнүп алайын деп күндө жарым саат убактысын бөлгөн, бирөө болсо жарым саат жөн эле уктап алайын деген да. Бирөө болсо ошо кой сабактан кийин бир курска барып катышып коеюн 2 саат. Бирөө болсо сабактан кийин үйгө барып эс алайын деген тандоолор бар го. Анан ошондой тандоону азыр Кудайга шүгүр мурун раб болчу, кул болсоң өмүр бою кул болосуң, бай болсоң өмүр бою. Азыр болсо эң кедей үйдө төрөлүп, эң бай адам болсоң. Эң бай үйдө төрөлүп, эң кедей адам болуп калышың керек да, бомж болуп калышың. Эмнеге? Ошонун баары бир эле тандоодон. Айтайын деген убакыт бош болгондо, эмне кыларыңарды билбей калганда, кандайдыр бир ой келгенде сөзсүз түрдө оорураагын, бирок келечек үчүн бир нерсе тандагыла. Жөн эле жатып алайын дегенди токтотуп, жөн эле телефон чукуй берейин деген, неосознанно телефон чукуй бергенди токтотуп, жөн эле асманды карап, потолокко түкүрүп, баягы жок, ченеми жок ойлорду ойлоно бергенди токтотуп да. Ошолорду токтоткондон кийин анан шак алдыңарда мүмкүнчүлүк болот, эмне кылсам болот дегенчи. Ушул маалда азыр бош учурда мен эмне кылсам болот дегенде тандоодо туураны тандасаңар, силердин келечегиңер сөзсүз түрдө ийгилик болот. Эгер туура эмес жолду тандасаңар, өзүңөрдүн привычный образ жизниде жүрө берсеңер, болду анда кимге жалоп айтсаңар болот, арманды кимге айтсаңар болот, Кудайга айтсаңар болот, кошунаңарга, атаңарга, апаңарга айтсаңар болот да, толку таштоо. Ошондуктан тандоо бул жөн эле тандоо эмес. Бул сенин келечегиң, бул сенин өмүрүң,
бул сенин бакубат жашооң же болбосо жөн эле баягы эле каледе жашап өтүп кете турганда. Ошондуктан туура тандайлы, туура кабыл алалы, анан ар бир нерсе мүмкүнчүлүк берип атканда ошону колдонуп калалы. Азыр бизде эмне мүмкүнчүлүк бар? Баарыбызда бирдей ашык кеми жок мүмкүнчүлүк бар. Убактыбыз бар, телефонубуз бар, интернетибиз бар, күн бар, түн бар, кол бут бар, көз бар да. Анан ошону баарын туура кабыл алган эмне? Баш. Ошо башты туура нукка салып иштеткенди билсек, нукка салып иштеткен билген химия, физика, какие-то законы не надо баарынча. Туура эле, сага эмне керек азыр? Сен азыркы убакытты кандай колдоно аласың? Жөн эле жатып аласыңбы же интернеттен келечек издейсиң? Интернетте ойнойсуңбу же өзүңө ылайыктуу маалымат издейсиң? Эртең менен туруп разминка кыласыңбы же ошол эле учурда мына кабыр тамак жейсиңби 2 порция же ошол эле учурда азыраак полезный тамак жейсиңби деген сыяктуу эле. Ошол баарыңызга ийгилик, туура жолду тандайлы, көргөнгө жалып арман айтпай, ар дайым алдыга бийик жол салалы.